Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегөзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова. Саламатсыздарбы? Ош облусунун Өзгөн районундагы дээрлик жарым миллиард сомдук 5 гектар базар мамлекетке кайтарылды. УКМК тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам издөө иш-чаралары жана тергөө амалдары жүргүзүлүп, натыйжада Ош облусунун Өзгөн районунда иштеп жаткан базардын 5 гектар жер тилгеси жана 1000 чарчы метр административдик имараты менен бирге ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Аталган объектинин базар баасы 470 миллион сомду түзөт. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Талас облусунун Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз пайдаланган 11 миллион сом кайтарылды. Тактап айтканда, Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып, бөлүмдүн айрым кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, мектеп жана бала бакча кызматкерлеринин эсебинен акча каражаттарын мыйзамсыз түрдө аванс катары которушуп, кийин өз кызыкчылыгына пайдалангандыгы аныкталган. Белгилей кетсек, аталган фактыдан улам Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси жана башкы эсепчиси ээлеген кызматтарынан бошотулду. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдардын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары уланууда. Кыргызстандын жараны Рысалиев Таалайбек Кумашевич Бириккен Араб Эмираттарында аныкталып кармалды. Ал маркум Кримтөөл Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү катышуучусу катары аныкталган. Интерпол улуттук борбордук бюросу менен биргеликте издөөдө жүргөн 48 жаштагы жаран үстүбүздөгү жылдын 21 февралында кармалган. Рысалиев маркум Кримтөөл Камчы Асанбектин жакын адамы болуу менен анын таасири туруктуу мыйзамсыз киреше алуу максатында тагыраагы түздөн же кыйыр финансылык же башка материалдык пайда алуу максатында жеке менчикке каршы оор кылмыштарды жасоо, ошондой эле башка кылмыштуу ойлорду ишке ашыруу үчүн пайдаланган. Учурда аны Кыргызстандын аймагында экстрадициялоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарынын телефон алдамчылыгына аралашкан шектүү жаран кармалгандыгын кабарлайт. Февраль айынын соңунда милицияга Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, телефон алдамчылыгы тууралуу билдирме калтырган. Андага белгисиз адамдар телефон чалып, кызың жол кырсыгына кабылды деген шылтоо менен алдап 12 000 АКШ долларын жана 250 000 сомуна ээлик кылып алышкандыктары тууралуу айтылып берилген. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында үчүнчү жактардын эсебине жиберген курьер кармалды. Кармалган жаран 20 жаштагы Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти болот. Анын мындан башка дагы 5 телефон алдамчылык кылмыштарына тиешеси бар экендиги аныкталган. Чектүү жабырлануучулардан 250 000 сом алып кеткен. Андан соң Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде жашаган тургундан 29 000 АКШ долларын, Чыгыш 5 кичи районунун жашоочусунан 265 000 сом жана 300 АКШ долларын, Жал кичи районунун тургунунан 9 000 АКШ долларын, ал эми экинчи тургунунан 250 000 сом, 900 АКШ долларын, 1500 евросын алып кеткен. Жогорудагы курьер бул жабырлануучулардын үйүнө келип, акча каражаттарын алып турган. Жетегөз районунда тоо аркарын аткан браконьерлер кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, алар 4 мартка караган түнү Чар Арча экологиялык көзөмөл өткөргөн пунктунан кармалган. Мыйзамсыз аңчылык кылгандар Toyota Foreigner унаасы менен баратканда токтотулган. Унаны 47 жаштагы Барскон айылынын тургуну айдап бара жаткан. Анын жанында 35 жаштагы айылдашы болгон. Текшерүү учурунда унадан аркардын бүтүн эти, 2 мылтык жана ок дарылар табылган. Кармалган жарандардын мылтыктары уруксат кагазы болгон, бирок аңчылык кылууга лицензиясы жок болуп чыккан. Аталган факт милицияда каттоого алынып, материалдар юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ош облусунун Кара Суу районунда аял менен анын 3 баласы иске уланып каза болду. Бул маалыматты облустук милициядан ырасташты. Алардын сөөгү 3 мартта табылган. Маркум аял 31 жашта, балдар 7, 6 жана 3 жашта болгон. Милициянын маалыматы боюнча алар үйүндө уктап жатканда мештен чыккан иске уланып каза болгону аныкталган. Маркумдардын туугандары арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертиза өндүрүштөн баш тартышкан. Каза болгондордун сөөгү жакын туугандарына өткөрүлүп берилген.
Өткөн апта ичинде 21.061 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталып, унаалардын баары айып коргоо жайына токтотулду. Бул тууралуу жол кайгуу кызматы билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 251 айдоочу. Мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 231. Автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 75. Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1015. Транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелери бузуу 3187. Авто ээн баштык 2 катталды. 2 транспорт жана мамлекеттик номер менен кармалса, 3600 автомобиль белгиленген ылдамдыктан ашкан. Дагы 12700 айдоочу башка жол эрежелерин бузган. Жалал Абад облусунда акча опузалоого шектелген 4 жаран кармалды. 2 жаран 27 жаштагы тургунду Hyundai Solaris унаасына салып, сен үйгө уурулукка киргенсиң, бизге 100 000 сом таап келесиң деп уур токмокко алып акча опузалаган. Бул окуядан кийин облус тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Милиция билдиргендей, алар эртеси күнү 29 февралда опузаланган акчаны бир бөлүгүн 15 000 сомду алып жатканда 33, 30 жана 29 жаштагы жарандарды кармаган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Мас абалында рулду башкаргандар жоопкерчиликти сезбей жатат. Биз кийинки тасмада сөз кылуучу жаран унасын алкоголь ичип башкарган. Бирок жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүү үчүн башка бирөөнүн күбөлүгүн көргөзгөн. Кененирээк кийинки тасмада. Жок. İçki emesmin mi? Точно. Бул жигиттин унаасы Жибек жолу проспектисинде токтотулду. Жанында өздүгүн тастыктаган документи жок экен. Бирок ал мас абалда унаа башкарган деген шекти жаратты. Дата рождением эсимен чыгып калды. Кантип эсимен чыгат? Өзүмдүн правомдо өзүм күмөстейм. Тазардыгыңды айтпайсың анда, кайсы число? Эсимен чыгып калбайм. Канча туулган? 2002 жылы туулгам. 2002 жылы. Кайсы число туулган? Экинчи айда туулгам. 3-чү. Правом алып келинчи азыр келип калыпты. Жок, азыр мен сага бир нерсени түшүндүрөйүн. Сен могул досуңбу? Биз подозрение кылып атабыз, бул сен эмессиң. Азыр досуң болсо, сен өзүңдүн паспорт данныйыңды алып келмейинче машина стоянкада жатат. Чыгара албайсың. Арендаторду алып келип чыгарам, машинамды Чыгарып бербейт эч кимге. Наркология борборунда жигит таптакыр башка айдоочулук күбөлүгүн көрсөттү. Инспекторлордун кайсы жылы туулдуң эле деген суроосуна ал так жооп бере албай тайсалдап калды. Парасы жок айдап келесиң, ошону эле токтотпойт белем. Силер мени байлап туруңар, карап бир жарым саат. Эмне кылсакта токтотуп документиң жок болду. Жок, причина эмне болду байлап? Айдоодон рейд бар деп. Алдын билип койдуңарбы? Рейд бар деп одан барсаңар токтотуп текшергенге укугуч бар. Өзүңдүн паспорт данныйыңды алып келмейинче машина стоянкада жатат. Чыгара албайсың. Арендаторду алып келип чыгарам, машинамды Чыгарып бербейт эч кимге. Только сен келип чыгарасың. Ооба, байке, ошону алып. А тем более сен хозяин болбосоң, сен да чыгара албайсың. Обычный ушуну болуп кетеби? Башка адамдын күбөлүгүн көрсөтүү менен ал кырдаалдан чыгууга аракет жасады. Ал инспекторлордон эмне үчүн токтоткондугун тактап түшүндүрүүнү талап кылды. Наркология борборунда анын баңгизат колдонгондугу аныкталган жок, бирок тест анын алкоголь ичкендигин көрсөттү. Токтоп текшеребиз, рейд болот атына. Жок, причина болуш керек да, байке, ошого. Рейд бар. Көрдүң, розовый азыр болот. Азыр карап турабыз. Реакция берет азыр. Кагарып. Көрдүм, экинчи пробаңда положительный чыкты. Жыйынтыгында айдоочу айдоочулук күбөлүктү мыйзамдуу ала электигин моюндады. Протокол толтурууда ал өзүнүн паспортун алып чыкты. Унаа айып короого киргизилди. Эми сот органдары чечим чыгарат. Сиздер телегүзөт көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Студияда мен Аяна Байзакова болдум. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.